дагы бир суроону кайталап беришти. Элис Мырзахматов менен мамилеңиз кандай, ал кишиге кандай баа бересиз деп сурап атышат. Биздин баарыбызга бааны тарых берет. Эл берет. Мамилем меники бардыгы менен бирдей. Эч ким менен урушуп, сөгүшүп көргөн эмесмин. Эч ким менен кучакташып, шилекейлешип, достошкон эмесмин. Мен бардыгы менен мамилем бирдей, сый, урмат, тегиз. Мына ошол Мырзахматов, Садыр Жапаров, баягы күнөөсүз түрмөдө жаткан азамат жигиттерибиздин баарын тескерисинче бириктирип туруп, бүгүн өйөктөп калган мамлекетти көтөрүүгө биргелешип аракет жасаган болсок, жараткандын алдында дагы, какшап аткан элдин алдында дагы өзүбүздүн вазифабызды аткарган болот элек, бирок тилекке каршы баягы мен айткан жин шайтандар ичине толуп алган азаматтар ал жолго бара албай атат. Тескерисинче кичине башы көтөрүлгөн, көзү көрө билген азаматтарды тепкилеп олтуруп, бүтүндөй элди бүгүнкү күндө маңкуртка айландырабыз деген саясаты жүрүп атат. Бир күн болбосо бир күн бул саясаттагы бир аягына келет. Кудай кааласа, баарыбыз бир билек, бир тилек болуп турсак, келечегибиз кең. Андай азаматтарды сөзсүз түрдө элдин келечеги үчүн пайдаланышыбыз керек. Кадр даярдоо өтө оор маселе бул, кымбат маселе. Биз мына аталган жигиттердей азаматтарды бекерден бекер тепкилеп кубалай бергенден башыбыз көккө жетпейт. Токтотушубуз керек бул маселени.